Эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта Кыргызстанда көптөгөн завод, фабрика жана башка мамлекеттик өндүрүштүк ишканалар менчиктештирилип кеткендиги баарыбызга маалым. Калктын керектөөсүнө жараша ички базарга керектүү товарды жетиштирүүнү көбүн жеке секторлор колго алып келет. Өлкөдө жеңил өнөр жайы жана анын ичинен тигүү цехтеринин саны өсүп, өндүрүлгөн кийим-кечелер элдин ага болгон муктаждыгын камсыздап келет. Эми бул калпак деген бизде эң главный адамдын баш кийими болгондуктан той аштарга көп иштелет. Ошон үчүн кыргыздын улуттук баш кийими, кыргыздын ошондой баш кийимин, оймо чиймелерин кызыгуу менен кызыгып ошодон башталды да. Жеке ишкер Мира Ахматова өзүнүн тигүү цехинде бир нече жылдан бери улуттук баш кийимибиз болгон ак калпакты даярдап сатууга чыгарып келет. Албетте ар бир ишти баштоодо өзүнө жараша кыйынчылыктары, түрдүү түмөн түйшүгү болоору бышык. Каарманыбыз кантсе да ишкердиктин ысык суугуна чыдап, цехтеги жумушту үзгүлтүккө учуратпай улантып келерин айтат. Биринчи баштаганда мен үйдөн баштаганмын. Үйгө машиналарымды коюп, өзүм тигип баштаганмын. Андан кийин күндөн күнгө кичине кеңиртилетип, арендага местаны алып баштап, мына азыркы күндө бир эле калпак эмес, төшөк, чепкен, 3-4 түрдөгү товар чыгарам. Калпакты тигүүгө керектүү кийизге келсек, сапаттуу табигый жүндү табуу кыйын. Болгондо да анын баасы калктын капчыгына туура келе бербейт. Ошондуктан керектүү сырьё катары коңшу Кытай Республикасынан алынып келинген материал пайдаланылат. Цехтин бул бөлүмүндө калпактардын талаалары чийилип, кыркылып алынат. Албетте кийизди бычуу иши өтө кылдаттыкты талап кылат. Мен эң главный ушул да, биринчи жакшы кыркып, жакшы эмесеп, тиккен адамдар да кыйналбайт. Чыккандан кийин да ошо формасы боюнча базарга алып чыгабыз. Эгер ушул нерсе бузулган болсо, тиккен адам да кыйналат, бүткөндөн кийин дагы сынын жоготот. Ошо сынын жоголбош үчүн ошо биринчи кыркканда ошо биринчи кройду жакшы түзүү кылыш керек. Ал эми калпактын негизги формасы кыркылып бүткөндөн кийин дал ушул жерде автоматташтырылган машиналардын жардамында, тигүүчү машиналардын жардамында буларга атайын орнаменттер түшүрүлөт. Бир күндө бир машина орто эсеп менен 15 калпактын орнаментин иштеп чыгат. Буга чейин мурунку биздин уус чеберлерибиз дал ушундай нерсени колдо тигип өтө көп убакыт коротулган. Ишкердин айтымында акыркы технология менен иштеген бул техникалардын ар бири күнүнө 7-8 адам жасай турган жумушту аткарат. Аны менен бирге ар бир оймо чекесине чыгарылбай бирдей убакытта тигип даярдалат. Мындагы процессти Райкан тыкыр көзөмөлдөп турат. Күнүнө саат 9-дан баштап жумуш башталат. Анан компьютерлерге жандырып, кийиздерди рамкага салып даярдап, компьютерге атайын флешка менен киргизилген оймолорду салабыз. Ошолорду тигебиз, анан жигит түгөнүп калса токтоп калат машина. Ошону карап турушубуз керек. Ошол биздин жумушубуз. Заправка кылып карап турабыз. Буга чейинки 2 этаптан кийин калпакты даярдоодогу эң негизги жумуш тигүүчүлөр бөлмөсүндө. Мындагы калпактарды сатып алуучулардын тандоосуна жараша, алардын берген буйртмасына ылайык тигип беришет. Эң башкысы аны алып кие турган элдин табитине туура келүүсү керек. Биз бая калпактын 4 таласы деп коет. Бул 4 таласын мынандай кылып биз бириктирип алабыз. Эки-экиден кылыпчы, мынандай кылыпчы. Бул жагын кылып бириктирип алабыз дагы. Анан чекесин азыр тигип көрсөтөм. Мындай кылып чекелеп бүтүрүп, анан кийин бияка беребиз да. Бул калпакты 4 жагын бириктирип, буну шунур жип деп коет. Шунур жип менен бириктиребиз. Жеке ишкер чакан цехти иштетүү менен бирге 10дон ашык жумушчу орун түзүп, мында тигүүчүлөр, түштөн кийин студенттер да келип иштешет. Кантсе да өз жергебизден чыккан товарларды өндүрүү жакынкы жылдардан бери колго алынып, ишкерлерибиз чакан ишканаларды көбөйтүүнү жолго коюшууда. Бекназар Абдыкасымов, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.